Assalamu alaikum. Менин 3 балам бар. Кичүү баламды төрөгөндөн роддомдо эле кайнагама бер дешти. Берсең сооп болот деп мен разы болбодум. Ушу кылганым Алланын алдында туурабы? Раматылык энем түшүмө кирип бир жолу бербе деген эле. Эми мени баары жаман көрүп жатышат. Жок, баланы берүү, бала эненики да. Өзү билет ал, эне төрөгөн оңой эмес. Өзүнүн ыктыярында аны бирөөнү мажбур кыла албайт. Эми сурап, тияк башка да балдары бар деп мындай сурап караңыздар да, кээ бир нерсени биз мындай мажбур же болбосо үстөмдүү андайга болбош керек. Ыктыярдуу кетиш керек да. Устаз мен мындан 5 жыл мурун үйлөнгөм. 2 балам бар. Аялым баптист болчу экен. Ошондон улам урушуп кеткенбиз. Жашайлы деп атам. Бирок баптисттен чыкпай атат. Жана балдарыма да алып барып атыптыр. Жашасам болобу же жашабай эле койгонум жакшыбы? Бир туугандары да ошондой экен. Аксылар нике болбойт. Балдар жакшы карагыла, эгерде ал андан тоба кылып туруп исламга келсе, мусулман болсо, ошондо анан жаңыдан нике. Баптист болду, анда нике автоматически бузулат. Автоматически бузулат аксырлар. Андан кийин деле ошентип эле жок эми бала чака бар, эми аялы эрди менен жашай бер, анда жок. Бизде шарият боюнча никеси эсептелбейт. Устаз Куранды орус тилинде которгон, Порохованын Куранды которгон китебин окусак болобу? Болот. Али Акбар менин атым, ушул ат туурабы? Болот. Мен өзүм адвокатмын. Ислам дини жөнүндө маалымат алып, тарыхын окуп, Аллахтан жүрөгүмө ыйман сурап келүүдөмүн. Баяндарыңызды окуп келем. Бирок Хизбут Тахрир уюму тууралуу айткан пикирлериңизди таппай койдум. Биздин өлкөдө мыйзам боюнча тыюу салынганын билем. Мен аларды жактоого алууну сунуштаган учурларда кандай кылышты билбей баш тарткан учурларым болгон. Алардын кыймыл аракетинде биздин өлкө карманган мазхабка кандай каршы келген жактары бар. Караңыздар, Хизбут Тахрирлер бул дини мындай уюм. Бизде Ханафи мазхабта эмес, дини багытта ушуну гана айта алабыз. Бизде Ханафи мазхабта эмес. Ал эми карап туруп мынал саясий болгондуктан бул биздин мамлекетте мыйзамдары бар өзүнө жараша. Ошого жараша анан кийин алхамдулилlah иш-чара кете берет. Бирок караңыздар эми бизде баш мыйзам, конституция бар, жана мамлекеттин түзүмү бар. Вот ошолорго каршы келе турган болсо, анда ал мамлекет өзү иш-чарасын көрөт да. Чарасын көрөт да анан. Араз ошондон биз коюп берип койду, мындай деп. Ошодон чыкпай жаша. Бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттер деле ошондой. Канчалык мүмкүнчүлүк бердиби, уруксат бердиби? Андан аша чаппа. Ибадат кыла бер, болду. Эмнеси бир карап туруп, мында дагы бир когалаң азырды билбейм, көпчүлүк андай деле чыкпай эле калды. Дагы деле болуп атышы мүмкүн эми. Бир жактан жарандыгы бар. Ага да алхамдулилlah кара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда мушриктер Алла Таала пайгамбарыбызга келип айтат эле. Алла Тааладан азап сурабайсыңбы бизге деп элечи. Акыл эси жоктор эле. Акыл эси жокчун азап сурайт эле да. Эмне үчүн? Бул маскаралаш үчүн. Биздин үстүбүзгө азап келбейт. Сен жалганчысың деп ушуну чыгарыш үчүн, болбосо ал азапты баланы кандай коргот экен еще. Алла субхана ва таала айтат, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып кой. Биз азапты кечиктиргенибиз, бир мөөнөтү бар. Сен кечиктирүү учур деле берип койсок болот эле. Бирок кээ бири мүмкүн тооба кылып калар. Эсине келип калар. Кичине мөөнөт берилгендин пайдасы чоң болот. Дароо эле бир адамды кичине сразу эле кармап эле аны муунтуп эле баса калып эле жеп таштабай. Кичине бир жаңылыш болот адамдан, ката болот. Мөөнөт берип коюш керек убакыт. Мына силерге акыркы эскертүү. Андан кийин анан эгерде кылмыштуулук болсо, анан чарасын көрүш керек да. Устаз, өзүм кыргыз тилден сабак берген агайым бар. Анан Кудай жок дейт. Кудай бул кандайдыр бир ишеним. Ал сенин жүрөгүңдө болуш керек. Мухаммад болсо ал өзү эле ислам динин ойлоп тапкан. Азыркынын тартип башчысы милициясы дейт. Жок, азыркынын тартип башчысы эмне деген экен бул? Коркутуп, үркүтүп, элди тартипке, динге чакырган деп.
Дараты болсо арабтар эң балит халк болгон. Анан ошосу суу менен жуунганга чакырган дейт. Кандай болот ал киши кийин эгер жаназа, ал киши өлсө капыр өлөт, жаназасы болбойт. Ошо? Эми кыйшыкка бардыгы кыйшык көрүнөт да таксыры. Бир сөз менен айтканда. Кээ бир адам сени карап тургандай болот, бирок башка жакта карап турат го. Башка жакта карап турат го. Же башка жакта карап тургандай болот, бирок сени карап турган болот. Бул го көздүн кыйшыгы, жүрөктүн кыйшыгы страшный кыйшык ал. Ошон үчүн иншалла биз дин эркиндиги биз кимге айтып атабыз аны? Ал эмнеден жаралганын унутуп калган. Эмнеден жаралган, кантип жаралганын унутуп калган. Ал өзүн тааныган жок. Өзүн тааныган пайгамбарыбыз айткан: "Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху." Ким өзүн жакшы таанысачы, болду. Башка нерсе кереги жок, ал жөн эле Алланы тааныйт. Өзүн тааныбаган ал. Эмнеден жаралып, кичине өзүн ойлобой ички аппарат тууралуу. Ким жүргүзүп атат аны? Алла субханаху ва таала иман берсин дейбиз, башка эмне дейбиз? Иман берилип калса, мусулман болот, тобасы кабыл болот. Тоба кылса, жаназасы окулунат. А болбосо да жаназасы окулбайт ал. Жаназа мусулмандарга окулат. Талашып тартышып, мындай кылып, алам болуп, өчөшө бербеш керек. Эко-исламик банкта иштесе болобу? Биздин шариатский отделдин башчылары ишибиз толугу менен адал деп атат. Кээ бир дин тааныман адамдар Эко-исламик банк деле башка банкка окшош арам, банктын көлөкөсүндө да отурса болбойт деп атышат. Ошондо иштеп аткан ишим, айлыгым адалбы же арамбы? Жүрөгүмдү оорутуп, кыжалат кылып келет ушул суроо. Таптакыр кыжалат болбоңуз. Кудайга шүгүр, 2009-жылдан бери мен ушу Эко-исламик банкта эл аралык шарият кеңешчиси болуп иштейм. Биз эми теология мында четкан диний гана тарапты гана карап эле келгенбиз. Ал жердеги бүткүл дүйнөдөгү ислам принцип каржылоолорунун договорлору бүткүл дүйнөдө бар. Аты жөнү менен эле акча суроо келе алмаштырбаса, баягы стандарт договорлордуку бүткүл дүйнөнүкү. Бүткүл дүйнө боюнча алхамдулилля мусулмандар ислам принцип каржылоолоруна музараба, мурабаха, мушарака жана карзы хасана жана башкалар ошолорго түзүлгөн. Паланча, мынанча сумма, канча погашение мындай. Кандай договор болот, кандай алынат. Макулбу? Өзү мен дайыма айтып жүрөм, өзү таптакыр адамдан карыз албаш керек. Эгерде ушунча зарылчылык болуп калса, анда жакшы адамдан алыңыз, тез кайтарып бергенге аракетин кылыңыз. Жакшы адамдан сизге эч кандай карыз чыкпаса, анда эмне үчүн алайын деп атасыз? Эч качан тойго албаңыз, ашка албаңыз. Өзүңүзгө нормалдуу ишиңиз кетип атса, кредитке албаңыз. Ошого эле каниет кылыңыз. Бүгүнкү күндө мисалы $10,000 бар, оборот кылып атасызбы? Ошого эле каниет кылыңыз. Дагы $5,000 ала калайын деп кереги жок анычы. Үстүнө кошуп дагы көбөйтөйүн депчи. Ал проценти, бул проценти деп. Таптакыр эле аргасыз учур болуп калат кеде. Ошондой учурда мен кичине оборот кылып алайын деп, ошондо анан мына Эко-исламик банкта ислам принцип каржылоосу менен алсаңыз, эртеге да алхамдулилля кыямат күнү жүзүбүз жарыраак дегендей да. Бул качан эң конечный. Андан кийинки мен совсем эч нерсе айта албайм. Айтпайм да, бул Эко-исламик банк менин азыр айтып атканым эң конечный, эң акыркысы бул. Ошого дагы канча этаптан кийин анан барып. Калган банктарды билбейм. Мындай да туугандар. Бир окошканы ачып коюп, кайрган полный целый банк берки суткорлук менен кете берсе. Кичинекей окошка менен бул мындай эле болуп калат да, бир казанда 2 тен кайната берген болуп калат да, агында карасындагы. Чочкосундагы коюндагы болуп калат. Ошон үчүн иншалла бул принцип бар. Алмаштыруу, өтүү, тазалоо деген. Макулбу? Полностью ошолордун баардыгын эске алганда анан өтөт. Жөндөн жөн эле эмес бул. Бизде ол еще качан бир эсимде 2007-2008 по-моему. Вот ошондо пилотный проект болуп, ошол учурдан бери алхам келет. Мен 2009 неме болгом, ошодон бери келем. Ассаламу алейкум. Менин 2 кызым бар. Атасы менен ажырашканбыз. Атасы алардан 3 жылдан бери кабар албайт. Эми аларды талашып атат. Не кылсам болот? Муфтиятка барыңыз.
Сизден кеңеш алайын дегеним, жашым 22-де, 16 жашыман баштап өзүм жалгыз жашайм. Так, үйдөгүлөр чет мамлекетте. Жалгыздык жанга батты тажадым. Үйлөнүүгө үйдөгүлөр каршы эрте деп. Өздөрүн чакырсам кичине иштеп алайлы дешет. Өзүм бул жакта иштейм. Айлык өзүмө жетет. Үйдөгүлөр сурабайт. 6 жылдан бери жалгыз жашайм. Эгер үйлөнүүгө катуу аракет кылсам, үйлөшөт. Бирок үйдөгүлөр кыйнап саламбы деп корком. Өзүм үйлөнгүм келип атат. Эмне кылсам болот? Үйлөнүп алыңыз. Мындай караңыздар да, силер баягы тойго акча кетет деп эле корко бербең, аларды вообще кылбай эле кой. Мына тойкана, сойканалардын бардыгын эч немес. Жакын бир аз туугандарыңыз барго, бир кой союп туруп эле болду. Ошо той. Бул дагы ошо сүннөт, бул дагы милдеттүү эмес эгердечи. Бир койго жетпесе дагы эптеп ошо аялыңызды бага аласызбы? Шарият анан сизге мынаны ошо никеңи ал дагы ушуну эми чогуу жашап бак. Иншалла коркпош керек, Алла таалам иншалла берекесин берет. Махырга жетсе, махыр бүгүн канча? 2000 сом. 2000 сом не? Эгер таптакыр бүгүн эч нерсе ташка түрсөң, 2000 сом таап аласың. Ал жака Лев Толстойго чыксаң да 2000 сом табасың. 2 күн аралык. Азыр Кудайга шүгүр андай деле эмес да. Жок. Ата-энеси каршы эмне үчүн болот? Биз акча таап алайлы деп атат да. Келип алып жака чачайлы деп атат да. Той өткөрөлү, эл бардыгы тамшанып шилекей куйулсун. Бардыгы ошондой да азыр. Эмне кереги бар? Ошон үчүн азыр проблема. Өзүбүз жашоону биз кыйын кылып атабыз да. Оңой жашоону кыйынчылыкка айлантырып. Устаз, мечит намазын мечитке кирген сайын окулабы? Мисалы бир күндө 5 жолу кирсең, 5 жолу окулабы мечит намаз? Окулат. Туура. Мечиттин акысын окуп жүрүш керек. Макру убакыттардан башка. Кирсеңиз макру убакыт. Асырдан кийин кирип калдыңыз. Мечиттин акысын окубайсыз. Ошон дуасы кандай болот? Ла илаха иллаллах. Субханаллах, альхамдулилlah, Аллаху акбар. Окуйм. Макру убакытта кирип калсаңыз, ушуну айтып коесуз. Зикир кылып коесуз, макулбу? Бүтө берет. Макру убакыт 5 убакытта макру. Таң аткандан күн чыкканга чейин. Мисалы, эгерде сүннөттү, багымдатын сүннөтүн үйдө окусаңыз, келип туруп мечиттин акысын окуңуз. Түшүндүңүздөрбү? Багымдатын сүннөтүн окусаңыз, үйдө мечитке келип, мечиттин акысы окулбайт, ал убакыт макру болуп калат. Каза окуса болот, макру, бирок нафиле окуса болбойт. Бул жака келдиңиз, машалла. 2 рекет, мисалы, карап туруңуз. 2 рекет окуп отурган болсоңуз, сүннөттү сразу эле мечиттин акысы болуп кетти. Сиздин мойнуңуздан сакыт деп. Сиз бошодуңуз деген сөз. Экинчиси күн чыгып атканда. Үчүнчүсү чак түштө, төртүнчүсү асырдан шамга чейин, бешинчиси күн батып атканда. Ушул учурда мечит акысы окулбайт. Макру болот. Биз үй бүлөбүз менен уру ток дейм, улап суу чыгарабыз. Эмне дегени уру ток? Уру токпу? Уру ток улап суу чыгарабыз. Биздин учетчикке иштеткен токтун акчасы жазылбайт. Ал суудан ичебиз. Жуунуп таранабыз, бак сугарабыз, кыскасы тиричиликке иштетебиз. Суро, биз уру ток менен колдонуп жаткан суу бизге арамбы же адалбы? Биздин кылган ибадаттарыбыз кабыл болбой калат деп кыжалат болуп жатам. Мен ата энеме уру ток иштеткен болбойт. Бирөөнүн акысын жеген менен барабар десе мени урушкан жок. Угушкан жок. Эмне кылайын устаз, кеңеш бериңизчи. Таксыр мындай да. Мына биздеги азыр народный эмне Фрунзе бар го. Ошо бир легенда акырын урдап алып баса берсеңиз, не адал болобу ошо? Ол суу адал болгону менен сиздин кыймылыңыз ошону арам кылат да. Өзү адал болгону менен азыр. Кодум ушундай уру ток. Мына дүкөндөн бирөөнүн суусун урдаган менен ал жерде сууну урдаган эч кандай айырмасы жок. Нан өзү адал. Бирок навайчы нар жакты карап атканда алып койдуңуз. Бул жагы кандай болду? Бул арам уже. Бул арам уже. Бирөөнүн кою бисмилля Аллаху акбар деп союп 100 жол бисмилля Аллаху акбар дебейсиз, бардыгы арам болот сизге. Союлгандан. Не дейт? Жерден?
Кыскасы мамлекеттик эмеспи, каалагандай ала бер. Мамлекеттиги мынандайдан уурулук кылып алган ток болбойт. Түшүнүктүбү? Газы болобу, свети болобу, мамлекет болбойт, баары уурулук болот. Наоборот, бунун күнөөсү оорураак мына жеке адамдыкына караганда. Жеке адамдыкын нерсесин уурдаганга караганда, мамлекеттин нерсесин уурдаган бунун күнөөсү чоң. Күнөөсү чоң. 21 жаштамын. Турмушка чыкканыма 3 ай болуп калды. Күйөөм менен кайненем мени кемсинтип тоготпой жатар. Эмне кылсам болот? Азман мурунку эмне кылсам болот деген унутуп калыптым. Таксыр мындай тооба кылгыла. Ушунча болду, кой тооба кылып, Алла Тааладан кечирим сурап, мына жаман нерседен кайткыла. Экинчи мына 25 жаштарында турмушка чыккан жаш кыз, машалла, таквалык тандагыла. Сабырдуулук менен таквалык. Ушул бакыттын ачкычы. Бардык жаман көргөндөрдү, бардык жек көрүүлөрдү мухаббатка айлантыра турган таквалык менен сабырдуулук болот тугандар. Жолдошум короодо жумасына бир жолу мал союп, кафелерге өткөрөт. 3 баш майда жандык союлат. Короодо жумасына кан чыгарып турат. Зыяны жокпу? Сураныш жооп берип коесузбу? Эми мына соода саттык тиричилик болсо эчтеке эмес. Жөндөн эле мындай көп карган кан көргөн жакшы эмес өзү. Өзүнүн сое турган жерине эме кылсын да. Кан өзү нажас. Кан өзү нажас болуп эсептелинет. Кийимге тийип калса, ошо мен намаз окусак болбойт мисалы. Акылы кан өзү арам да. Иннама харрама алейкумул майтата вад-дама ва лахмал хинзир ва ма ухилла бихи ли гайрилла. Алла Куранда айткан, арам кылган силерге. Өлүктү, канды, чочконун этин Алланын атынан башкага аталып муздалган жаныбар арам деген. Устаз, бизде эски союз мезгилинде илим алган молдолор каплама тиш койдурган болбойт, тишке суу тийбес, нажас боюнча калат дешет. Азыркы мезгилде окуган дамыналар тиш койсо болот дешет. Кайсы масала туура айтып койсоңуз? Жок, эчтеке болбойт токсам. Тишке тиш койсоңуз боло берет, гусулду эле өтө берет, ал эчтеме эмес. Гусулдагы фарыз оозго суу алуу. Албетте ошо тиш коюп атканда ал жерде жөн эле сразу мынтип каптап кое бербейт. Бардыгын алхамдулилля тазалап, жууп, чачып алып, нервин алат. Кичине нар жак бер жагын тазалайт, суу чачат, түкүр дейт, кайра кылып туруп. Ашыгы менен жетет. Дама жакында Кудай буйрса уулду боломун, иншаалла. Уулумдун атын Айюб койсомбу деп жатам. Сиздин оюңуз кандай? Жакшы? Айюб пайгамбардын аты. Салам алейкум устаз. Биз аркы дүйнөгө барганда Аллахтан сурасак, бизге кимдин көзү тийгенин жана ким дуалатып койгонун айтып береби дейт. Бейишке киргенден кийин мындай ойлор келбейт. Өзү бейишке киргизгенге чейин маселелер чечилет да. Бейиш адамдын жүрөгүндө азыркындайлар болбой калат. Мисалы бүгүнкү күндөгү наристе бар го. Наристенин жүрөгү кандай таза? Бирөөгө жаман ойлогон жок, кара ниет кылган жок, кек сактаган жок, текеберленген жок, бирөөнү алдаган жок. Ушундай наристедей болот да. Таптаза. Ал жерде текеберлик жүрөктө көрө албастык деген бейиште болбойт. Азыркында бирөөгө өчөш билейин тигине мындай кылайын, андай болбойт вообще. Бейишке чейин болот. Өч алуу акысында бардыгы келет. Тияка сурагандан кийин эгерде айтатса ким бардыгын айтылат, проблема жок. Сен айтпасаң да ал жерде көрсөтүлөт. Сен сураганын кереги жок. Сага ким кандай жамандык кылган бардыгы көрсөтүлөт, баары айтылат. Кимге ким жамандык кылган бардыгы. Яума тубла сарай. Сырткы мына кылып аткан, азма сиз айтып аткан эмне дедиңиз эле? Дуа, кимдин көзү тийген, ким дуалап чипуха. Жүрөктөгү сырлар ачылат деген. Мисалы жүрөктөгү азыр сырткысын билип калсаң болот мында, Мына тигини кылып атат, мына мындай кылып атат, ана сыйкырлап атат, буну мындай кылып атат деп. Бардыгына. Жүрөктөгү сырлар ачылат. Менин эжем баарын каргай берет. Балдарын дагы, бир туугандарын дагы каргыш тиеби. Билимсиздиктен да ошон үчүн кичине билим алыш керек.
каргабасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кээ бир учурда каргаганда периштелер амин деп коет. Каргыш өтүп кетет да, өмүр бою анан кийин сен ушу каргыштын жазасын тартасың анан. Балдарга дагы тиет, туугандарга тиет. Бирок жөндөн эле каргай бергендер бар. Жамандык болсо делечи, ал андай эле боло бербейт. Бирок пайгамбарыбыз буйрук берген, өзүңөргө, мал мүлкүңөргө, бала чакаңарга наалат кылбагыла, каргыш айтпагыла деген. Мен өзүм окуйм, жолук салынам. Күйөөм дагы окуйт намаз. Чет өлкөгө кеткен 1 жыл болот. Жакын арада мамилебиз аябай бузулду. Бири-бирибизди жек көрүп калдык. Аябай эң жаман сөздөр менен айтышып калдык. Не кылам? Баркыбыз аябай түштү. Душман болуп калдык. Кандай дуа окусам болот? Тоба кылыңыз, кечирим сураңыз Алла үчүн. Жана зикир дуаларды көп кылыңыз, садака бериңиз. Душман болбош керек. Кызымдын көкүлү бар. Алган эмеспиз. Ошону жөн эле кадимки чач алгандай эле алып койсок болобу? Же ырымдап алып бирөөгө беришибиз керекпи? Жок. Чачты алып койгула дагы, жерге көмүп койгула. Жалган гражданин Россия болуп поликлиникага прикрепление болсок, бизге ал адалбы же арамбы? Адал эмес. Алдабаңыз. Аял киши алтын сырга такса болобу? Алтын сыргада бүгүнкүнүн бугунун сүрөтү бар. Намазга жүрөбү, жолдошум алып келди подарка кылып. Машалла, жакшы болду, бирок алмаштырып алыңыз кайра эле. Бугу сүрөтү болбойт. Көзгө көрүнүп мындай эле байкала турган болсо, мейли бугунун баягы башы, көзү деген болсо да, карап коюңуздар ошол. Сүрөттө көзү, кээде мындай баш деп томолок эле кылып коюп эле, көз, кулак, ооз, мурундары облик жок да. Ага иштек эмес ал. Эгерде ал тартыла турган болсо анда болбой калат. Сүрөт деп аталып. Негизгиси көз. Мен жана акемдер ата-энебизди аба, эже деп чакырабыз. Ошентсек болобу? Болбойт. Атаны ата деш керек. Энени эне деш керек. Кээ бир жерде апа дейт. Бирок өзүнүн атасын эми аба, апасын болсо эже десе болбойт. Мисалы көбүнчө эмне болуп калган? Чоң атасын эле мындай атасынын атасы. Кээ бирлер атасынын бир тууганын чоң ата дейт, кээ бир жерлерде атасынын атасын чоң ата дейт. Өзүнүн атасы ата эле, өзүң ата да. Кимдин белинен чыккансың? Ошо сенин атаң. Так, анын атасы сенин чоң атаң. Кээде оны ата десең эчтеке эмес. Аны деле ата дей бер, буну деле ата дей бер. Кээ бир жерге саны чоң ата, же болбосо катта ата деп коет. Кээ бир жерде, жок, туура диалектика ар кандай. Мама, папа дегендерби? Орыс эчтеке эмес бул деле. Бирок негизи өзү кыргыз ата-энесин кыргызча айтсын. Өзбек ата-энесин өзбекче айтсын. Дунган ата-энесин өзү дунганча айтсын таксырда. Ана мама, папаны азайтыш керек эми, токтотуш керек. Ал доор өттү, дагы эле десе эле Кремлди карай бербей. Бул жакты карай, Кыргызстан Кудайга шүгүр, эгемендүү болгонубузга 30 жыл ашып калды го. Дагы эле таасири, субханалла. Мени бардык улутту урматтайбыз. Орус бир дагы баласын мен ата деп үйрөткөн уккан эмесмин мен. Баласын же болбосо кана эне деп айт, апа деп айт деп, жок уккансыңар, жок айткыла ошо жерде кимиңер уккансыңар. Кайсы орустун баласы ата-энесин папа деп айт, мама деп айт, ошо ата-эне деген барбы? Бул эмнени айтмакчыбыз, таксырлар? Ар бир улутту урматтайлы, тилди урматтайлы. Биз тилгечи өтө чоң мындай кемчилдик кетиргенбиз. Аксайбыз да. Мен өзүм деле алып айтам да. Туугандар, өзүбүз деле тилди оңдойлу. Тилди оңдойлу. Биз эгерде бир айып сезбейли, бир айтса, макул деп акырын. Акырын үйрөнөйлү, балдарыбызды да ошого үйрөтөйлү. Аз балдарыбыз мисалы көбүнчө мына шаарга келип алдык, машаалла. Алла разы болсун, мынакей. Сары Өзөнчү баардыгын колтугуна батырып аткан келин 7 областтын ушул жерде, туурабы? Бирок шүгүр кылайлы да, мына бизден кичинекей жерде Бангладеш деген бар. 165 миллион халкы бар.
Биз 6 миллион жүрөктү кең кылайлы, мээнет кылайлы, жакшы жашайлы. Бирибизди алхамдулилля биз бир элбиз. Анан бирок тилди күчөтүшүбүз керек. Балдарды орусча үйрөнүп атабы, эчтеке эмес. Буга эме кылбаш керек, тоскоолдук кылбаш керек. Англисче үйрөнсүн, арабча үйрөнсүн. Тилди көп билгени жакшы, бирок эне тилди билиш керек. Баары билиш керек. Буну бышкармаш керек. Болбосо мамлекеттүүлүк каяктан анан тилди барып алдырып берсе. Аллаху акбару кабира. Кайер кел менен так. Күйөөм менин да көңүлүм жок дей берет дейби? Мынаны окудумбу? Башка нерсени колума карматып койгондой болуп калды го. Мына аба эне туура. Күйөөм менен 1 жылдан ашуун убакыттан бери бири-бирибизге болгон мамиле өтө жаман болуп баратат. Мен сага көңүлүм жок дейт, бирок кое бербейт. Анан дагы болду, бошсун, билгендей кыл, билгендей жаша деп коет. Көп жолу айтты, талак түшөбү ушунда. Анын ниетин караш керек. Караңыздар да. Күн сайын биз 2-3 саат интернетти карап отура берсек, bundan da жаман болот. Ал бир үйгө барсаң, күйөөсү өзүнүн карап отурат, аялы буну карап отурат. Ошо менен жашоо өтүп атат да. Бунун жашоосу бул менен, бунун жашоосу бул менен. Каякта мухаббат? Каякта сыр? Каякта тияк-бияктарды сүйлөшүү, көңүл айтуу, көңүл көтөрүү? Тияк-бияктардын план коюп, жашоого бала чаканын тарбиясы, телефонду карап отуруп. Анан ал жактан бир жакшы нерсе алса экен? Ассаламу алейкум. Аппарат менен чөжө чыгарабыз, ачырабыз. Жумурткадан чегип чыга албай калгандар, жумурткадан чыгып барып, жашап кете албай өлгөндөрү да кездешет. Чөжөлөр чоңойгучакты дагы өлүмдөрү болуп турат. Суроо биз күнөкөр болбойбузбу? Аракет кылгыла жаштакай неме кылганга. Күнөкөр болбойсуңар. Глобал тренд продукциясын алып ичип ден соолукка жакшы пайда болду. Ал эми бул компанияда бир адам жазылса, анын артынан 5 адам каттап жазыш керек экен. Ушул шариятта туура келеби, чоң күнөө эмеспи? Мына эмне деп коет эле бу? Пирамида. Сетевой. Ошого окшоп калат го, болбой калат го андай. А так мейлі, ден соолугуңуз жакшы болсо, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, менин сурайын дегеним, Куран окуганда сажда важип болгондо, сажданын өзүнүн дуасы барбы? Жок, жөн эле. Кадимкидей сажданыкы, Субхана роббиял а'ла, ошону 3 жолу айтып коесуз болду. Убакыт барбы? Азан айтасызбы? Болду. Мейли. Бир суроосун окуп койбоймун, бирөөсүн, ошону бүтүрбөйлү. Бир жаман же кайгылуу күн, же жүрөктөгү кайгыларды кантип унутса болот? Ошого да дуа барбы? Бар болсо айтып коюңузчу сураны. Бир жаман же кайгылуу күн, же жүрөктө. Карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Кайгы 3 күн деген. Бирөөдөн бирөө зулумдук болсо, Алла үчүн таштап коюңуз, Алла Таала өзү билет. Гыжалат болбоңуз. Ахирет кыямат бар. Bundan ары эми көбүрөөк этияттуураак болуп каласыз, акылдуураак болуп каласыз. Бирок кыямат бар. Атак иншалла дуада Роббана атина окуңуз. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.